Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 күн 7 саат 7 багыт марафонунун биринчи күнү, биринчи сааты, биринчи багыты. Бүгүн эмне жөнүндө сөз болот, эмне жөнүндө айтып кетмекчимин. Мен Мырзамат Калыков, азыркы учурда НЖН командасынын мүчөсү. Бүгүнкү тема TOEFL, SAT, IELTS жана JRT. Баарыбыз эле өзүбүздүн жашообузда оккан болсок керек. JRTны сөзсүз түрдө оккан, мисалы эми TOEFL, SAT, IELTS булар кандай тесттер? TOEFL, IELTS, SAT. Бул мисал менен айтып кетсек, Кыргызстанда бизде кандай тест бар? Эң эле белгилүү JRT тест бар, JRT тести, ORT тест бар. Ал эми TOEFL, SAT, IELTS бул ошондой эле, бирок дүйнөлүк деңгээлдеги бир тест. Аны кимдер жазыша алат жана эмне үчүн керек? Биз билебиз, дүйнөдө 150 мамлекеттен көп ар кандай окуу жайлар, университет, институт, колледждердин бардыгы жалпы алганда 11 миңден көп окуу жайлар ушул тестти талап кылышат. Үчөөнү тең бир эмес, же TOEFL талап кылышы мүмкүн, же SAT талап кылышы мүмкүн, же IELTS. Булар ушунчалык дүйнөгө таанылган тесттер. Мен үчөөнүн биринчиси TOEFL жөнүндө маалымат берип кетейин. TOEFL бул Test of English as a Foreign Language. Кыргызча айтканда, чет өлкөлүктөр үчүн англис тилинен тест. Чет өлкөлүктөр үчүн, демек, мисалы Американын университетин тапшырыш үчүн биз аларга чет өлкөлүк болуп саналабыз, ошон үчүн биз жаза алабыз TOEFL тестти. TOEFL тест негизинен экиге бөлүнөт. Бул TOEFL-дун официалдуу сүрөтү. TOEFL тест эки түрү бар. TOEFL биринчиси IBT, Internet Based тест. Бул бизче айтканда, кыргызча айтканда интернет аркылуу. Ал жерде интернет аркылуу дегенде, ал TOEFL тапшыра турган жерде сөзсүз түрдө интернет жана компьютер болуш керек. Экзаменди компьютер аркылуу тапшырабыз. Ал эми экинчиси TOEFL PPT тести. Paper based тест дейт, кыргызча айтканда барак аркылуу. Биздин ORT сыяктуу алынат бул paper based тести. Ал кайсы учурларда тапшырылат? TOEFL paper based тест интернет жок жерде, интернетке эч качан шарты жок же бир компьютер аз болгон жерлерде TOEFL paper based тест тапшырылат барак аркылуу. Ал эми интернет азыркы учурда көп эле интернет аркылуу тапшырып атат. TOEFL тапшыргандардын 97% TOEFL IBT тапшырат интернет аркылуу, компьютер менен. Калганы барак түрүндө. Эми биринчи TOEFL IBT жөнүндө маалымат бере кетсем, TOEFL IBT бул канча бөлүктөн жана канча убакыт берилет? Негизинен 4 бөлүк бар TOEFL IBT'де. Биринчи бөлүк reading, кыргызча айтканда окуп түшүнүү. Окуп түшүнүүдө бизге бул компьютерден болгон тест, интернет based тест, интернет аркылуу. Ошол үчүн бизге компьютерден бир текст чыгарып берет. Ошол текстти окуйбуз жана окугандан кийин кайра эле бизге ошол тексттен ар кандай суроолор келиши мүмкүн. TOEFL бул англис тилин билүүчү тест деп да кыргызча айтсак болот. Ал эми TOEFL IBT'нин экинчиси кандай болот? Экинчиси listening, кыргызча айтканда окуп түшүнүү. Окуп түшүнүү дегенде бизге ал жерде бир запись же диалог же лекция коюп берет. Ал диалогду, лекцияны угуп, биз түшүнгөнүбүздү тест бар, ошол диалог жана лекция жөнүндө. Аны биз болушунча терең түшүнүп, тестке жооп беребиз. Бул демек, бул эмнени маалымдайт? Биз башка бирөө менен англис тилдүү бир адам менен сүйлөшүп атканда, биз аны түшүнө алабыз деген бир кепилдик да, угуп түшүнүү. Ошол үчүн TOEFL IBT'ге угуп түшүнүү сөзсүз бар TOEFL IBT'де. Андан кийин үчүнчү бөлүгү бизде speaking, кыргызча айтканда сүйлөө. Сүйлөө менен бизге ал жерде бир тема берет. Темага да бир кыскача убакыт берет. Ал темага ойлонобуз, өзүбүздүн
өзүбүз ойлонобуз жана ошол тема жөнүндө сүйлөп беребиз. Бул деген биз башка бир адам менен келгенде, башка бир аңгыз тилдүү адамга жолукканда биз сүйлөшүп кете алабыз деген кепилдик. Ал эми акыркы вариант бул writing, жазуу. Компьютер аркылуу жазганда ошол бизге бир тема берилет. Ар кандай азыркы учурда проблема болушу мүмкүн, же ар кандай проблемалар болушу мүмкүн. Сен болгондо кантип чечет элең деши мүмкүн, же башкача өзүң оюңду билдир деши мүмкүн, ар кандай суроо берип туруп. Биз ал жерде компьютерден жазабыз, эссе жазабыз. Өзүбүздүн 700 сөздө так 2 эссе жазышы керек. Биринчиси 30 минутта бүтүрүп, экинчисин 20 минутта бүтүрүшүбүз керек. Эки башкача эссе. Так. Окуп түшүнүүдө, TOEFL IBT окуп түшүнүүгө бизге 1 саат убакыт болот. Жана ал 30 баллды турат. Мисалы 30 балл дегенде биз ортун түшүнөбүз, максимум канча балл? 245 же нар жак бир жак болушу мүмкүн, плюс-минус. Ал эми бул TOEFL IBT'нин окуп түшүнүүсүнө 30 балл берилет. Жана тестке 1 саат убакыт берилет. Андан кийин сразу эле бүткөндөн кийин автоматически компьютер окуп түшүнүүгө өтөт. Ага 50 минутта, ага да 30 балл. Анын бүткөндөн кийин ортодо танапис болот, 10 минутта перемена. Переменада чыгып, кичине таза дем алып, анан кайра киребиз. Киргенде сразу сүйлөп башталат. Ага 20 минутта берилет, ага да 30 балл. Дагы жазуу, эссе жазуу, writing. Буга дагы 50 минутта, 30 балл. Баары болуп бизде 3 саат убакыт кетет. TOEFL IBT'ни 3 саатта жазып түзөк болот дейт. Экзаменге киргенден кийин 3 сааттан кийин кайра чыгабыз. Ал эми баардыгы болуп 120 балл. TOEFL'дун максималдык баллы 120 балл болуп эсептелинет. Эми кезек TOEFL PPC'де. TOEFL PPC бул айтып кеткендей эле кагаз аркылуу түрүндөгү тест. Буну интернетке шарты болбогон жерлерде көбүнчө жазылат. Бирок бул тесттин түрүн статистикадан алганда 3% гана тапшырышат. Общий TOEFL тапшырган адамдардын 3% гана TOEFL PPC тапшырышат. Калганы бардыгы TOEFL IBT интернет аркылуу тапшырышат. TOEFL PPC'де деле ошондой эле TOEFL IBT сымал 4 бөлүктөн турат. Алардын биринчиси болуп listening. Айтып кеткендей эле бул бизге запись коюп берет. Лекция же диалог. Аны түшүнгөнүбүздү кайра тест түрүндө бизден сурап алат. Тестке жооп беребиз. Тест кагазда болот. Мунун TOEFL IBT же компьютерде болсо, бул TOEFL PPC'де кагазда. Андан кийин эссе. Жок, адаштым, структура, грамматика десек болот биз. Андан кийин reading, окуп түшүнүү. Бизге кагаз түрүндө бир текст берилет. Ошол тексттен кайра эле аны окуп, биз суроолорго жооп беришибиз керек. Андан кийин эссе, акыркы бөлүгү болуп. Эссенин бизге дагы TOEFL IBT'дей бир тема берилсе, ага өзүбүздүн оюбузду билдирип жазышыбыз керек кагазга. TOEFL PPC'нин убакыттары. Окуп түшүнүүгө негизинен 50 минутта. Грамматика дейли, структурага 25 минутта. Ал эми окуп түшүнүүгө 1 саат, акыркысы жазуу, эссеге 30 минутта. TOEFLга кызыккан адамдар азыркы учурда Кыргызстанда TOEFL тапшырса болот. Бул TOEFL ай сайын болуучу тест. Мисалы, ортуну, жертини биз билебиз, 1 жылда 1 жолу болот. Бүтүрүүчүлөргө. Ал эми бул TOEFL тест баардык адамдарга тапшырса боло берет. Аны ай сайын тапшырсак болот. Азыркы учурда Кыргызстанда Бишкекте TOEFL IBT бар. Баасы $180. Сом менен эсептегенде 14.400 сом. Ал эми TOEFL PPC болсо Ошто бар. Ошто тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. Анын да баасы $180, сом менен айтканда 14.400 сом. Эми TOEFL бүттү.
ETS.org бул TOEFL официальный сайты. Ага кирип да өзүңөр маалымат алсаңар болот. Регистрацияны дагы кылсаңар болот ал жактан. Эми SAT. SAT дегенде бизге дагы бир TOEFL сынал бир тест оюбузга келсин. Бул SAT'нин официальный логосу. Биз жердин тарыхын баардыгыбыз билбесек керек. Жерде орто Кыргызстанда кантип пайда болуп калган, биринчи кайсы жылы тапшырышкан. Негизи Кыргызстандын адистер ортонун форматын SAT'ден көчүрүп алышкан. Көчүрүп алышкан дегенде барып SAT'нин кандай форматта жүргүзүлүшүн үйрөнүп келип Кыргызстанда ушундай бир тест түзүшкөн мамлекеттин ичинде. SAT бул дүйнөлүк да. Ортодо биз билебиз, негизги тест бар. Ал эми SAT'де деле негизги тест бар. Ортодо предметтик тесттер болот. SAT'де деле предметтик тесттер болот. Негизги тестти карап кетели. Ортодо бизде эмне болот? Математика болот, аналогия болот, окуп түшүнүү болот, грамматика болот. Мындайча айтканда математика же кыргыз тили. Ал эми SAT'де деле ошол эле математика, окуп түшүнүү, грамматика анан эссе. Эссе ортодо жок, бирок SAT'де болот. Аналогия ортодо бар, бирок SAT'де жок. Эмнеге дегенде, башында SAT'де аналогия болгон. SAT биринчи жазылып чыккан, биринчи чыккан жылдары аналогия болгон, бирок кийинки жылдары ал форматтан алынган. Бирок ортодо алынган эмес. Эми предметтик тесттерге келсек, ортодо предметтик тесттер көп. Биология бар, химия бар, математика бар, дагы башкалар. Ал эми SAT'де деле ошол эле предметтик тесттер бар. Физика, химия, математика дагы башкалар. Биз билебиз, айтып кеткендей, ортодо максималдуу балл 245, анын айланасынан окуш мүмкүн. Ал эми SAT'де балл 0дөн 1600 чейин болот. Ал эми предметтик тесттердики 200дөн 800. Демек предметтик тесттердин бирөөнү да туура кылбаса 200 балл аласың, бирок аны эч бир университет талап албайт. Окуп түшүнүүгө 52 суроого 65 минутта берилет. Андан кийин грамматикага 44 суроого 35 минутта берилет. Бул SAT'де. Математикада 20 суроого 25 минутта. Математика калькулятор. SAT'де математиканын эки бөлүгү болот. Биринчи бөлүгүндө өзүбүздүн логикабызды, өзүнүн ой жүгүртүүбүздү иштеп, кагазга чыгарып жазышыбыз керек. Ал эми экинчи түрү болсо математиканы, ошол эле математика, просто татаал суроо болгон үчүн калькулятор колдонгонго уруксат берет. Бул бөлүгүндө бизге 38 суроого 55 минутта. Андан кийин эссеге 50 минутта. SAT тапшырып атканда башында регистрация кылганда силер айтышыңар керек. Бул жерде SAT'де эссе менен эссесин кошуп тапшырса болот, жана эссени тапшырбай эле калганын тапшырса болот. Эгер эссеси жок тапшырам десеңер, анда баары болуп, то есть эссе менен баарын кошуп эссеси дагы тапшырам десеңер, анда баары болуп 1 саат 50 минутта. Эгер эссеси жок тапшырам десеңер, анда жөн гана 1 саат болот. SAT'ни кызыккандар үчүн, SAT тапшырам дегендер үчүн азыркы учурда SAT'нин бааларын айта кетейин. SAT'нин негизги тести $49,5. Кыргызча айтканда, сом менен айтканда 3950 сом. Бул эссеси жок тапшырам дегендер үчүн. Ал эми эссесин кошуп тапшырам дегендер $64,5. Сом менен айтканда 51, то есть 5160 сом. Так, кечиресиздер.
Андан кийин associative предметтик тест. Associative предметтик тесттер ар бири 22 доллардан болот. Дагы аны сом менен айтканда 1760 сом. SAT азыркы учурда Бишкекте жана Ошто тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. SAT'нин официальный сайты болуп The collegeboard.org кирсеңер дагы да кошумча маалымат алсаңар болот кызыккандар үчүн. Акыркы тест IELTS International English Language Testing System. Бул деле TOEFLга окшош эле тест. Англис тилин билет деген кепилдик бере алат силерге. Университеттер көбүнчөсү ушул SAT, TOEFL, IELTS тестин сурайт. IELTS деле ошондой эле TOEFL форматында өтөт. Биринчи бөлүгү. IELTS деле 4 бөлүк бар негизинен. Биринчи бөлүгү listening, угуп түшүнүү болот. Бизге ал жерден бир запись коюп берет 30 минутада. Запись коюп берет, аны түшүнүп биз кайра тест тапшырабыз. Ага 30 минутта берилет. Андан кийин reading, угуп түшүнүү. 40 суроого 60 минутта берилет. Бизге бир текст кагазга текст чыгарып берет, аны окуп кайра тест тапшырабыз. 40 суроого 60 минутта. Андан кийин үчүнчү бөлүгү writing болот. Эссе жазуу. Бизге бир тема берилет. Аны темага биз өзүнүн оюбузду кагазга түшүрүп эссе жазышыбыз керек. Түшүнгөнүбүз ага 60 минутта берилет. Андан кийин акыркы бөлүк speaking, бул сүйлөшүү. Ага 15 минутта берилет. IELTS'те неси менен айырмаланат TOEFL'дан? TOEFL'дан биз билебиз, сүйлөшүү speakingде биз бир суроого компьютерге микрофонго сүйлөсөк, ал компьютерде сакталып калат. Кийин анан текшеришет. Бул жерде бирок IELTS'те башка бир адам менен бетме бет отуруп алып сүйлөшөсүң. Сүйлөшүлөт, бир адам келип, жылмайып келип суроо бериши мүмкүн. Сен ага такалбай жакшына жооп беришиң керек. Ошого карап балл коет. Бул 15 минутта убакыт. Жалпы IELTS'ты биз 2 саат 45 минутта тапшырсак болот. Жана кагаз түрүндө 14500 сом, компьютер түрүндө 6500 сом. Ойлонуп калышыңыздар мүмкүн, бул компьютер түрүндөгүсү жок эле го деп. Бирок бул интернетсиз болбойт. То есть интернет менен болбойт. Компьютерге сүйлөшүңөр мүмкүн, бирок ал эч жакка жөнөтпөй жоңуна компьютерде сакталып калат. Кийин ошол эле адамдар келип текшерет тестти. Аны IELTS биз Бишкектен тапшырсак болот. IELTS'нын Кыргызстандагы официальный сайты ielts.kg. Дагы да маалымат издесеңер болот ошол жактан. Акыркы болуп мен силерге ЖРТ жалпы республикалык тестирлөө орту общереспубликанское тестирование жөнүндө айтып кетейин. Бул Кыргызстанда кандай өтөт? Кагаз түрүндөгү. Так. Канча бөлүктөн жана канча убакыт берилет? Биринчи эле бул математика. Андан кийин кыргыз тил, орус класстары үчүн русский язык. Математиканын 2 бөлүгү бар. Колонка жана математика бул тест. Андан кийин кыргыз тилде 3 бөлүк болот. Фонология, окуп түшүнүү, чтение, понимание, анан грамматика. Колонкага бизге 30 минутта берилет. Математикага болсо 1 саат. Ортодо 10 минутта танапис болот. Математика бүткөндөн кийин эшикке чыгып эс алып кетсеңер болот. Кыргыз тили аналогиясына 30 минутта. Аналогия бул кыргызча айтканда окшоштуктар. Окуп түшүнүүгө 1 саат. Грамматикага 35 минутта. Математиканын колонка бөлүгүнө 30 минуттага 30 суроо. Демек биз ушул жерден түшүнсөк болот. Ар бир суроого 1 минута. Эгерде башынан татаал суроолорго такалып, бир суроого 2 же 3 минутта кетирсеңер, анда силер убакыттан жеңип калган болосуңар, убакыттан алдырып ийген болосуңар. Ошол үчүн кыйыныраак суроолорду таштап, болушунча алдыга кетирсеңер жакшы болот.
Математика 1 саатта 30 суроого жооп беришиңер керек. Демек, бир суроого 2 минут алат десек да болот. Андан кийин 10 минут атана 5, андан кийин аналогияга 30 минут 30 суроо. Окуп түшүнүүгө 1 саатта 30 суроо. Окуп түшүнүү баарыбыз эле билсек керек, ал жерде бир текст болот. Текстти окуп, анан ошол тексттен бизден суроо алат. Ошол текст боюнча. Андан кийин грамматика 35 минутта, 30 минутта. Бунун баары эле билсе керек, кыргыз тилинин грамматикасы или русский языктын грамматикасы. Так, математика колонка кандай форматта өтөт дегендер уже азыркы учурда баары эле билсе керек. Эгерде колонкада 2 колонка болот, ал жерде А жана Б колонкасы. Анын ичинде өз ара сандар болот. Биз сандардын кайсынысы чоң экенин табышыбыз керек. Эгерде А колонканын ичиндеги сан чоң болсо, анда биз Аны белгилейбиз. Эгерде Б колонканын саны чоң болсо, Бны. Эгерде экөө барабар болсо, үчүнчү варианты Сны. Андан кийин бул суроо ката деп ишенсеңер, анда Дны белгилейсиңер. Математика тест бул жөнөкөй эле биз мектепте жазып жүргөндөй эле тест. Жерде кыргыз тили. Аналогия, окшоштуктар, буну баарыбыз эле билсек керек. Аналогия, ал жерде окшоштуктар жана сүйлөм толуктоо деп коет. Негизинен 20 суроо окшоштуктар жана акыркы 10 суроо сүйлөм толуктоо. Бизге бир татаал сүйлөм берилет ал жерде жана варианттарда ар кандай сөздөр. Биз сөздөрдү контекстке, маанисине карап, болушунча туура коюп аракеттенишибиз керек. Окуп түшүн текст, аны окуп кайрадан бизден суроо алат. Грамматиканы баарыбыз эле билсек керек, кандай формат өтөт экенин. Бул күнүмдүк эле жазып жүргөн тестим. Жерди предметтик тест. Биринчи болуп тарых, физика, химия, математика, английский, биология. Демек, 6 предметтик тест бар. Тарыхка 40 суроого 60 минутта, физикага 40 суроого 80 минутта, химияга 40 суроого 80 минутта, математикага 40 суроого 80 минутта, английскийге 50 суроого 60 минутта, биологияга 40 суроого 60 минутта. Предметтик тесттерде максималдуу балл деп биз 150 алабыз. 150. Эгерде силер 40 суроо, мисалы тарыхтан 40 суроонун баарына туура жооп берсеңер, 150 балл алган болосуңар. Физиканы деле, химияны деле баарына туура жооп берсеңер, 150 балл. Максималдуу балл деп коет. Эгерде силер тестке материал же бир ортого жазган же бир TOEFL, SAT, IELTS материал таппай жатам деген болсоңор, анда NGN'дин атайын түзүлгөн Telegram каналдар бар. SAT, IELTS, TOEFL үчүн. Ал жак берсеңер, силерге абдан пайдалуу ссылкаларды, абдан пайдалуу китептерди, электронный жана маалыматтарды жөнөтүп турат. Ал эми жердин акысыз окуйм десеңер, анда NGN'дин баракчасында жердин акысыз курсу башталган. Анын шарты бар, шартын окусаңар баракчада бар. Шартын аткарып, акысыз курска катышып алсаңар болот. Курс 12 октябрда башталат, жакынкы арада. Силер менен NGN KG болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.